Arka yıllardan sosyetleri daya popüler olup ketти. Kırgız жоокерлерин армияга барып өз өмүрүнө кол салгандардан ошонун саны канча болду? Ошолор боюнча тактоо жүргүздүңөрбү? Кымбаттуу Руслан Шерғазиевич, бул аскерге келип өзүнө кол салган аскер кызматкерлер боюнча териштирүү иштер болгон. Эми булардын жыйынтыгы боюнча үй бүлөлүк шартына байланыштуу болду деген четимди чыгарып, ал эми ошол каза болгон аскер кызматчылардын командирлери жана башчылары жоопкерчиликке тартылган. Рахмат. Кыргыз армиясына дедовщина барбы азыр? Бар же жок деп кепилдик айта аласызбы? Кыргыз армиясында дедовщина жок деп кепилдик бере алам. Эми ар кандай кичине мыйзам бузууларга, аскердик тартипти бузууларга кичине жолдор болуп атат.